пример сіздерге көрсөтүп кетейин. Ушундай QR чыгат эртең. YouTube'дан көрсөңүздөр болот, телеканалдан көрсөңүздөр болот. Анан ушундай ссылканы басасыздар. Примерно ушул жакта Нурдаулет Ханзаданын сүрөтү чыгат, ошону басып добуш бересиздер. Бизде убакыт чектелүү гана болот. Я достар, казак эли, сондай колдоо көрсөтүп кетейик. Нурдаулет чыккан кезде гана бизде убакыт, аз гана убактыбыз бар. Сол убакытта QR-ды аласыздар камерамен, сөйтүп Нурдаулетке дабыс бересиздер. Биз силерди жакшы көремиз жана колдоо күтөбүз. Кыргыз, казак эли. Барыңыздардан колдоо күтөбүз. Сиздерге түшүндүрүп кетейин. Эртең 14:30да дегеним 2:30да эфир башталат. YouTube аркылуу көрөсүздөр Кыргызстандагылар. Жана ошондой эле 3-номер болуп Нурдаулет чыгат. Ким канча мүнөт өнөр көрсөтсө, ошончо мүнөт гана QR иштеп турат экен. Мисалы, башка бирөөлөр 7-8 мүнөт чыкса, Нурдаулет 5 мүнөт чыкса, 2 мүнөт чыкса, айтор минутасына гана QR ачылат. Ошол маалда Нурдаулет чыккан кезде QR-ды камера аркылуу алып аласыздар, сайтка киресиздер, анан ошол жакта Нурдаулетке добуш бересиздер. Биздин минутабыз балким аз, балким көп болуп калат. Ошол минуталарда биз көбүрөөк добуш жыйнап калышыбыз керек. Ошондуктан всем добрый день, я уже собралась, уже вышла. Азыр Нурдаулет жака барам, экөөбүз жолугабыз, дальше даярдык көрөбүз. Бир кызык нерсе айтып берейинби? Помните, Нурдаулет же говорил, типа, Алматыда менин жанымда болгон кыз керек, менин соседим болсо вообще сонун деп. Так вот, получается, я живу вот здесь, а Нурдаулет, дому ары жакта, конечно, но мондай үйдө жашайт. Ушу мо домдун ары жагында. А мен мондай домдо жашайм. Короче, почти бир район мындай сосед болуп калабыз. Вот, балаңар. Мен айткам, серый шим, белый толстовка и черный куртка кийди, потому что мен ошону кийинип алгам, серый шим, белый толстовка и черная куртка. Мына кыздын карны ашып калды. Еще дагы бир нерсе айтып берейинби? Вот. Здесь, получается, живет Нурдаулет. Ушундай бир районда домдор бар. А тетиги жакта, получается, живу я. Тети дом эмес, уже домдордун ар жагында. А бул жакта еще мондай дом бар. Булдай жакта болсо, ушул домдордун арасында Избасар байке менен Асель жашайт. Классно, да? В общем, ушундай. Мен бияка толтура самсымам салып алгам. Азыр Нурдаулеттин кусагын тойгузам десем. Нет, вместе покушаем. Калайсыздар? Апта басы дүйсенбі, жаңа күшпен, жаңа деммен жұмысқа келе жатырмын. Барынша әйтпесе соңғы күндер жаман слабость басып, әлсіздік болып жүрген. Менде кішкене витаминдер ішіп өз қалпыма келдім, шүкір. Одан кейін айтайын дегенім, өткенде октагонды көрдік. Сол кезде біраз адам жазыпты. Неге барып қолдамадыңдар дегендей. Бір жақын адамдар билет обещать етіп қойып еді. Онымен билет те жоқ, сонымен басқасы да жоқ. Сонымен дәл уақытысында билет табылмай қалды. Одан бара алмай қалдық. Одан кейін ол жерде сержан да бәрі айтып жатыр ғой, енді ол баладан жеңілетін білдік дегендей. Мен айтар едім, негізі бірінші дебюті болса да өте жақсы алып шықты, мықты алып шықты. Егер қолын қайырмағанда мүмкін жеңетін бет деген ой келді маған. Сол үшін де кішкене жақсы сөздер жазайық, өзіміздің қазақты өзіміз қолдайық.